Реакция жакшы болчу, бутунан кармап көтөрүп чыгып басып койдум. Момент келди, бизди жапты. МВД менен КГБнын кызматкерлерин машыктыра баштадыңыз. Мына отурат иштери жок, кат-кырып күлүшүп, картаң кемпир чалдар. Узун өмүр боюнча жалаң эле физикалык эмес, мына эмоционалдык дагы Биринчи иретте биринчи иретте туруш жанагындай вегетарианец болуп көрдүңүз. Мен айтам, интип көзүңдү жумуп отуруп алсаң медитация болбойт. Визуализация деп коет да, көзгө элестетип жасалат да. Цигунда ошол нерселер көп. Тайци, цигун, ушу менен азыр машыктырасыз, ден соолукту чыңдайсыз. Кеп албай 100 жыл жашаш максат эмес. Орточо жашап деле, бирок артыңда кандай ис калтырасың, кандай активдүү турмуш. Саламатсыздарбы, урматтуу эксклюзив KG каналынын көрөрмандары, мен журналист Семет Аманбеков. Учурдагы подкасттын коногу легендарлуу инсан деп айтсам жаңылбайм. Кыргызстанга чыгыш, таймаш өнөрүн алып келген. 20-кылымдын 70-жылдары Кыргызстанга карате өнөрүн алып келген. Биздин устатыбыз, насатчыбыз, Индия философиясын изилдеген, Чань буддизмди изилдеген, азыр ден соолукту чыңдоо үчүн чоң жумушту алып барган инсан Макен Исакович Исаков. Бүгүн биздин студиябызда легендарлуу инсан, Кыргызстанга карате өнөрүн биринчилерден болуп алып келген, өлкөбүздө чыгыш жекеме-жеке күрөш өнөрүнүн калыптанышына негиз салган Макен Исаков конокто. Кесиби боюнча сүрөтчү болгон Макен Исаков жаш кезинде бокс, фехтование жана күжүрмөн самбо менен машыккан. Ленинградда билим алып жүргөн мезгилинде карате өнөрүн өздөштүрө баштаган. Окууну бүтүп, Орусиядан кайтып келгенден кийин Ош шаарынын драма театрында сүрөтчү болуп эмгектенип, кечкисин жаштарга карате үйрөткөн. Алгаш чакан секция катары ачылган бул ирим бара-бара Ак Каркыра аттуу чоң ири спорттук мектебине айланган. 1980-жылдары Макен Исаков КГБнын, Ички иштер министрлигинин жана атайын бөлүктөрдүн кызматкерлерин машыктырган. Макен Исаков Кытай, Корея, Вьетнамга барып, ал жактан чыгыш устаттарынан тайцзи юань, ушу, цигун жана рефлексора терапияны үйрөнгөн. Ошондой эле индиялык йогага, даосизмге, чан буддизмге, индиялык философиясына жана салттуу эмес дарылоо ыкмаларына терең кызыга баштаган. Макен Исаков 58 жашында Пекинге барып, дүйнөгө белгилүү улуу устат Фэн Чинцяндан билимди өркүндөткөн. Бүгүнкү күндө Макен Исаков Бишкекте тайцзи жана цигун менен машыгып, бул өнөрлөрдү башкаларга үйрөтүп келет. Макен агай, биринчиден чоң рахмат биздин маекке кош келипсиздер. Чоң рахмат убакыт таап ушул маекке келгениңиздер. Өмүр баяныңызды окуп көрдүм. Абдан мындай узак, чоң, кызыктуу, бай өмүр баяныңыз экен. Ошол боюнча бүгүн маек кылсак, анан биздин көрүүчүлөргө дагы бир нече кандай десем, абдан баалуу кеңештерди бере аласыз деп ойлойм да. Аракет кылайын. Алгачкы эле суроо 46-жылы Талас облусунун Талас районунда төрөлдүңүз. Анан эң биринчи устатым бул менин атам болду деп айттыңыз. Ооба. Атам абдан татаал жолду өтүп, согуш убагынан кийинки эң мындай жана ачкачылык болгон татаал убакыт болбодубу? Ошол атаңыз жөнүндө биринчи сөз кылсак. Атаңыз кандай болгон, кандай кеңештерди берген, кандай тарбиялаган? Мына атам динди каты кармаган, динчил, такыба адам болгон. Эки тилди башка чет тилдерден алганда араб тили менен фарсини эркин сүйлөй алган. Окуган экен. Чоң атам Жунушалы Калпа деген киши ар кайсы жака жиберип окутуп, молда кылам деп, диндин жолун үйрөтөм деп Ташкентке чейин окуп келген ал киши. Анан согуш башталып, анан согуштан 46-жылы кайтып келет. Кудайга шүгүр аман эсен кайтып келип, Согуштун баарын өткөн турбайбы анда? ооба, биринчи кечирээк барган да. 42-жылы кеткен, ошондо 40тан ашып калган киши экен. Анан ошо отделениесиндегилер чал деп койчу экен атама. Биринчи эле жанагындай рабочий фронтко түшкөн. Блиндаж курушуптур, чөп чааптыр кавалерияга. Анан барып, абдан кыйын болуп кеткенде фронтко передовойго айда беришкен да. Анан аябай азапты көрүп келген, Курчоодо калып, бир жаш орус бала экөө качып, коркуп, токойдо жашынып жүрүп,
Анан кара кагаз келет, извещение, курман болду деп. Чоң энем раматылык ыйлаптыр, апам ыйлаптыр, мен анда төрөлө элекмин. Анан Мупарек деген байкебиз бар эле. Чоң атабыз бир тууган да. Ошол атамын аталаш бир тууганы райцентрге барса атаман кат келип калат. Бечара сүйүнүп ошо катты көтөрүп алып 18 километр чат базардан чуркап келип, көп болуп жыгылып калыптыр. Байкем тирүү экен. Тирүү деп. Ошентип жүрүп, Кудайдын буйругу менен аман эсен кайтып келип, анан кой ферма кылып коюшат атамы. Жайлоого жиберет. Чоң түс деген жайлоо бар. Ошол жерде боз үйдүн ичинде мен чыныгы көчмөн калктын баласы катары төрөлгөм. Атам ушу балам бир нерсени үйрөнсө деп, анан мени ушу дүйнөгө кызыгуунумду арттырган киши да. Арабча жазганды үйрөтүп, мен армиядан арабча жазып жүрбөдүмбү, катты. Кыргыздын эле сөздөрү менен, тилин билбейм, бирок тиги жазуун жазып жүрдүм эле. Анан кийин унутуп койдум атам өтүп кеткенден кийин. Анан чалдардын арасына алып барып отургузуп койчу. Тиги анан балдардын баары эшикте ойноп жүрсө, мен ошолордун сөзүн тыңшап отура берчү элем да. Ошондо мен кыргыздын эски салттарын, өзүбүздүн улуттун мына мындай да, биз кайсы динди кармабайлы, кайсы илимге кызыкпайлы, бирок эч убакта унутпашыбыз керек, биз кыргызбыз, туурабы? Кыргыздын каада салты, кыргыздын улуттук маданияты бир өтө терең нерсе. Кыргыздык кыргыз кылган нерселерде. Тилибиз өзүбүздүн. Анан жанагы Задорнов деген орустун юморист айтып калчу эле да, ар бир элдин маданиятынын бир эң бир күчтүү бөлүгү тили деп. Атам динди каты кармаган менен эч убакта селде чалынчу эмес. Калпакты кийип эле кайкайып, чепкенди кийип, анан бирок Куранды окуганда кыраат укмуш болчу. Арабтын тилин таптак. Анан фарси тилин дагы жакшы билчү. Анан Райкан Шүкүрбеков үйгө келип, белгилүү поэт. Биздин таластан чыккан. Келип, Молдеке, баары Молдеке дешчи. Молдеке, мына шахнамени фарсиден которсоңуз, мындай эле которуп берсеңиз, мен ыр түрүнө салам дегенде, атам колу бошобой башка киши которуп коюптур. Атаңыз фарсины да билчү эле? Ооба да. Ошондой киши болчу. Мына менин биринчи окутуучум, атам, ошол кишиден биз убактысында мен баягы советтик мектепте окугам да, Кудай жок деп. Анан атам менен талаша кетип, бирок коркчу менен баягы сүр бар да, атамдын сүрү. Чоң эне менен талашып кетчүмүн. Чоң энем Кудай кечир, келесоону деп койчу. Анда жалпы мамлекеттик идеология ошондой болчу. Эжекелерибиз айтчу да, Кудай жок деп, агайларыбыз. Анан улам жаш өткөн сайын түшүнө баштайт экенсиң. Бул дүйнөнү жараткан Кудай бар экенин. Сүрөтчү болом деген кыялыңыз каяктан пайда болду? Ошо кичинемден эле кызыкчумун да, бир нече сүрөт тарта берип. Атам жанагы дептерлерди алып келип коет, баягы тартып, ыргытып берип ушинтип. Анан балдар жолдун жээгинде чаңга сөнбөй менен танка тартып бер дейт, тартам, самолет дейт, анан үү деп таң калышат. Кийин анан Казакбай Абдышев деген байкебиз бар эле. Ала тоо айымдары деген эмеси чыккан, ырлар жыйнагы. Жалаң ушу кыргыздын мыкты кыздарын мактап, ошолорго бир достук азил кылып, сүрөтүн да тартып. Ошо киши биринчи үйрөттү мага, натурадан тартат деп. Мен билбейм да, айылда жүргөн. Анан мына Чуйковго келип кирдим. 63-жылы. 62-жылы бүткөн, бирок бир жыл колхозда иштеп калдым. Дипломум тиги эжемдин сумкасына кете бериптир. Анан ошо жылы кирбей калдым окууга. Анан бригадир келип, Макетай ишке чык деп, ат менен келип, анан ишке барып, бир 40-50ге чыккан аялдар кошулуп, тиги канал тазаладык. Эсенжан деген классташым экөөбүз өзүбүз отурабыз, тиякта аялдар ошо кайтышып отурат. Ушундай учур болду. Анан бир күнү келишип айтат, кызыл үйчү болосуңбу деп. Кызыл үйчү деген китепканачы да. Ой, сүйүнүп кеттим. Мен китеп окуганды аябай жакшы көрчүмүн. Ушу тынбай окучумун да. Жатып алып төшөккө жашырынып алып окучумун. Анан келип колуман алып коюшчу, укта деп. Анан сүйүндүм, мен жыргап китеп окуйм экен деп. Анан мен арыз жаздым. Анан ошо айылдагы китепканага кирдим. Анан колхозчулар келет, тамекин тартып, картойного отуруп алышат. Тартпагыла десем, мени урушуп коет, эчтеке дей албай. Жаш бала деп. Жаш бала деп.
Анан китеп алып окугула десем окубайт. Анан балдар келип алат, кээ бирлер келип алат ушинтип. Анан кийинки жылы Чуйковго кирдим, сүрөт окуу жайына. Экинчи курска киргенде мени армияга алып кетти. Армияда Казакстанга барып түшүп калдым. Жанагы ракетный войскага түштүм. Жана Байкоңур деген шаар. Анда орусча Ленинский деп койчу. Ошол жерде служба кылганда бир тыртаңдаган кичинекей бала болчумун. Килеген балдар келет, Кавказдан, Россиядан, ошолордун арасында тыртаңдап мен да бирдекени жасап атам. Анан баягы кемсинтет да, улутту кемсинткенде чыдабай чапчылашып жүрүп, мушташканды үйрөнө баштадым. Айла кеткенде китептерди окуп, анан бир газетаны ыргытып, ошону уруп, өзүнчө методдорду чыгарып, анан ичимен ойлоп жүрөм, ушу барганда эле Кыргызстанга барганда сөз бокска барам деп. Биринчи эле келип кирген менин спортум бокс болду. Бул армиядан кийин. Армиядан кийин келип окууга кирдим кайра экинчи курска. Анан бокска бара баштадым. Вялчин Ахметжан Мухамеджанович деген татар кишинин колунда заниматься эттим Алгада. А жерде заниматься этип жүрүп кийин Хлызов деген киши Спартакка өттүм, балдар ошол жака кетебиз деди. Анан ошол аябай көмөк берди да мага. Кийин анан экинчи курсту бүткөндө мени Ленинградка окууга жөнөтүштү. Белгилүү Мухинкага. Мухинкага, ооба. Рабочий крестьянканы кылган скульптор да бол. Ооба. Ал убакта училище имени Мухиной болчу. Ооба. Ленинградское высшее художественное промышленное училище имени Мухиной. Ал убакта Ленинградка өтүп кетиш деген бир чоң жетишкенчилик болчу. Кантип Ленинградка? Жок, анан неме, жолдомо берилген да бизге. Анан бирок баары бир өтпөй калсам болмок. Бирок мен тиги жатып алып заниматься эттим да аябай, сүрөттү аябай тарттым. Бир араба сүрөт алып келдим. Анан тиги экзамен алып аткан, тиги принимать этип аткандар көрүп ооз ачылат. А тиги орус балдар келиптир, кычырайт бу джинса кийген, мен ойлойм ушулар менен кантип мен кирем сабакка деп. Анан алар келип менден сүрөтүңөн бер деп сат дейт. Көрсө жалкоолонуп тартпай жүрүшүп кирейли деп аттыр да. Баары художественный школада окуган, бүткөн, кычыраган балдар ошол жердин ата энеси ошол жерде. Анан мен сатпай эле берем деп бир нече сүрөтүм кармата бердим, Дардаңбай кыргыз. Анан өтүп кеттим, анан общежитиеге жаттык. Бир комнатада мен кыргыз, Виктор Бедоев деген осетин, Конопляник Иван деген ал белорус. Анан Карачай Казбек деген жигит. Интернационал турбайбы? Чогуу жашадык. Общежитиеде. Анан мен тиги бокска барайын десем, бокс жок экен, фехтованияга бардым. Фехтованияга катыштым рапирага бир жарым жылдай. Анан эле рукопашный бой ачылып калды. Жана боевой самбо. Күжүрмөн самбо. Ал бир мурда милицияда кызмат кылган киши экен, Позванов деген, Анатолий деген. Ошону менен заниматься этип, анан биринчи эле келгенде ал мени сиз монголсузбу дейт. Мен монголдорду албайм дейт, тиги чет өлкөлүк. Жок, мен кыргызмын, мен советтикмин десем, анан алды. Мындай жактырбагансып. Анан бойго салды сразу эле. Бир килейген армянга салып койду. Анан ал бут менен тебет экен. Мен бокста кол эле бар да. Мен бут менен тебе албайм. Анан качырып эле тээп кирди. Анан реакция жакшы болчу, бутунан кармап көтөрүп чыгып басып койдум. Балдар кол чаап жиберди, орус балдар. Анан жакшы көрүп калышты. Ошо алдыңкы балдардын бири болуп калдым. Анан бирөөлөр мындай товарищеская встреча деп келсе, мени салып койчу мушташка. Спаррингде жакшы болуп жүрдүм, жакшы. Анан кийин карате келди. Альфат Макашев деген татар киши экен. Анан анын тиги Шустов, Владимир Шустов. досу экөө келип, ошол жерде көрсөтүп беришти. Кара кимоно кийишкен, тим эле бут менен тебип атат. Деп таң калам мен. Мен тепсем бутум аркага кетип калат. Көргөн эмесмин да жасап. 72-нчи жыл. Ооба, 72-нчи жыл, 71 го дейм. Анан ошол жерден ошолорго кирдим. Анан жарым жылдан кийин мени жардамчы кылып алышты. Мен жана подготовительный группага сабак бере баштадым. Орус балдар мындай жактырбай карашат да. Бир каяктагы Кыргызбайды алып алды деп. Анан анткени абдан аракет кылчумун да. Атам картаң болчу. Анан байкем дагы жашай элмейт. Анан өзүм багыш керек. Бир жерге жалданып терезелерди жууйбуз.
Анан дворник болуп иштейм. Ана биринчи ишке киргеним мусор ташыдым. Анда мындай болчу, 10 этаж үй, площадкада мындай бачок турат, чоң. Ошого ташташат мусорду. Анан мусоровозга келет, мен чуркап чыгып алып түшүп, төгүп кайра ордуна коем. Дагы экинчи анан 9-этаждан, анан 7-8 ушинтип отуруп. Ал убакытта подъездге эле таштатчы да. Ооба. Жана урунан ачып эле таштап койчу. Мусоровозга жок. Ооба, анда эсимде бар ошо. 45 сом айлык берчи мага бакыйган. Анан ошону менен жашап аттым. Кантип жетишип аттыңыз? Дворник болуп иштеп, мусор ташып, Абдан кыйын болду. окуп, еще и каратеге барчымыз. Ооба да, жаман. Көзүм мүлдүрөп отурам. Бир жолу Виктор Орехов деген досум бар болчу, орус. Экөөбүз постоянно мушташып жүрүп дос болгонбуз да. Спарринг. Спаррингте. Анан мени жакшы көрчү. Жаныма отурат. Анан мен айтам, азыр уктап калам. Анан мени ойготуп кой, эгер Антонов келе атса. Тиги история искусств, чоң аудитория. Баягы амфитеатрга окшош да. Үстүндө эң акыркы аркага отуруп алам. Уктап атам, бирок деле кабыргага чыканак менен бир урса болобу. Ты чё, с ума сошел десем. А ты хоть не храпи дейт. На всю аудиторию. Коңурук тартып бериптирмин, ушунча чарчагам да. Биздин эми мындай түшүнүк боюнча сүрөтчү деген бул өзүнчө бир назик көңүл, мындай чыгармачыл адам. Анан ошол эле убакытта сиз күжүрмөн самбо, боевой самбо, бокс, карате менен алек болуп турдуңуз да. Ушул эки нерсе кантип шайкеш болду? Сиздин эле көз карашыңыздай болчу меники дагы. Художник бир назик, эч кимге мындай агрессиясы жок киши. Ооба. Бирок байкадым да, художниктерди мындай адам катары санабай, мындай назик неме деп мындай эме кылышат экен. Ошого мен аябай шерденип, намыстанып, тиги өзүмдү өзүм коргоюн деп баштадым да, баштаганда. Биринчи меники болгон эле ушу мушташты өзүм коргоюм деген эле максат менен келгем. Анан кийин карасам, мынтип казып көрсөм, бул байкем айткан сөзү бар, тиги чыгыштын өнөрлөрү мухиттей чалкаган философиясы бар нерсе турбайбы деди да. Чынында эле ошондой экен да. Ооба. Мына ошол бардык ошо таймаш өнөрлөрү бир илимдин, ушу учениянын негизинде келип чыккан да. Жана Шаолиндин өнөрлөрүнүн баары буддизмдин негизинде келип чыккан. Буддизмдин ичинде чань буддизм деген бар. Ошол бутагы менен ошол жактан келип чыккан. Ал эми тайзи чуань өнөрү, жанагы биз жашап жүргөн жумшак өнөрлөр. Ал даосизмден келип чыккан. Кытайдагы бүт бардык илимдер, бардык өнөр, бар ошо даосизмдин принциптерине баш ийет. Мына жөнөкөй эле нерсе. Даосизмде узи, тайзи деген эки түшүнүк бар. Узи деген бул көзгө көрүнбөгөн бир чексиз дүйнөнү айтат. Тайзи деп бизге көрүнгөн дүйнө чеги бар. Великий предел деп коет да, улуу чек. Даже планеталардын баары чеги бар да. Анткени материалдык. Анан экинчи, ошол эки күч, ин менен ян бар, карама каршылык. Бири-бири менен карама каршылык көрсөтүп, бири-бири менен кошуп, ушул дүйнөнүн дөңгөлөгүн айлантат деген түшүнүк бар. Ак менен кара. Ак менен кара, күн менен түн, ысык менен суук, аял менен эркек. Даже адамдын өзүнүн жашоо турмушу дагы ин менен ян процесстерин өтүп турат. Баланс берет да. Ооба. Анан мына жүрөктүн согушу, анан нервдин эки процесси бар, торможение, анан возбуждение. Дүүлүгөт, анан өзүн кармайт. Ошол экөө бири-бири менен тең салмакка келип турат. Ошолордун баарын камтып турган илимдин негизинде келип чыккан тайзи чуань өнөрү. Ал жөн эле бир мушташ же жөн эле кыймыл эмес. Бул бир терең философиясы бар экен. Ооба да. Ошону мен бир агайга суроо бердим да, мына Люганлай деген Кытай агайдан сурадык биз. Тайзи эмнеден турат? Кандай бөлүктөн? Биринчиден деди, тайзи кыймылдагы философия. Ар бир кыймылында ошо даосизмдин принциптери бар да. Толуктук, боштук деген бар. Пустота, полнота. Анан ачылуу, жабылуу, ошолордун баары бар да. Анан стихиялар бар. Ошонун бардыгы ушу кыймылда берилген да. Жөн эле сөз менен айтылган нерсе эмес да бул. Практическая философия. Экинчиден бул цигун, кыймыл цигуну деп айтылат. Бул ден соолукка пайдалуу. Үчүнчүдөн жоокердик өнөр деп айтышат. Анан мен кошумчалайт элем, бул кыймыл сүкүтү. Сүкүт, медитация.
медитацияда көп айтышат да. Анан сурайт, медитация эмне деп. Мен айтам, мынтип көзүңдү жумуп отуруп алсаң медитация болбойт. Анткени оюң баары чаржайып кетип атат. Анан картошканы арчып атканда ошону кылдаттык менен оюң эч жака кетирбей, ошол жерде болуп арчысаң, ошол медитация болот. Осознанность да, орусча айтканда. Адам өзүн туюп туруш керек да. Чань буддисттер мынтип отурганда ата эле ху деп коркутканда аларды. Селт этип кетсе, значит, ты не медитативный деп айткан. Сен тиги сактыгыңды жоготконсуң деген. Көрдүңбү? Пассивная бдительность деген сөз бар. Ушуну абдан туура түшүнүп алыш керек да. Бул дүйнөгө караган көз караш өзгөрөт да, заниматься эткенде. Анткени биз аң сезим менен иштейбиз. Жалаң эле дене менен эмес. Адамдын аң сезими, дем алуусу, денеси үчөө бир агымда агат да. Ошондо. Ал дагы өзүнчө бир машыгуу керек дагы. Аң сезимди деле, денеде эле машыктырыш керек да. Мори Уэшиба деген жанагы айкидону ойлоп чыгарган киши, японец. Ооба. Ошонун сөзү бар. Биз эртең менен туруп жуунабыз, денени жуйбуз. Мы омываем физическое тело. А хорошо бы омывать сознание деген. Акылды дагы жууп туруш керек деп. Тазалап туруш керек. Болбосо турганда эле баягы самсыган ойлор менен турабыз. Жатканда да ошо чуу менен жатып, тырышып уктайт киши. Уйку канбайт, 12 саат уктаса дагы. А эгер адам мындай бош, жана мымыркай балдарды көрсөң, эмчектеги балдар, дип жатат, эч бир жамандык көргөн эмес да алар. Терең уктайт. Терең уктайт. Ошондой уктап алсак биз бир 5 саатта уйкубуз канмак. Жөн эле. А кантип тазалаш керек? Жуунган го эми физикалык жуун. Аны мынтип айтып бериш кыйын да. Мен мисалы үчүн сага отуруп алып машинени кандай айдашты айтып бере албайм да баары. Аны экөөбүз практически отуруп алып айдашыбыз керек. Эми бул жөнөкөй эле нерсени айтып атам. А чынында бул ички сезим да. Муну аябай кылдаттык менен үйрөнүш керек. Жок, мындай бир кандайдыр бир жалпы бир эреже барбы? Мына сен жөн эле мындай кылып көр бир күнү. Отургучка отур. Анан көзүңдү такай жумба мындай, анан просто кабагыңды түшүрүп, көңүлүң ичиңе кой. Анан демиң кантип чыгып атат, кантип алынып атат, ошону эле сыртынан байкап тура бер. Эгер оюң эч жака кетпей бир убакыт байкай алсаң, ошондо акылың сонун болуп калат, бир жакшы немеге келет. Анан көпчүлүк ошентип баштаганда эле ой улам бир жака кете берет. Ооба, биякта кредитим бар, биякта ызычым. Редактор мынтип эле. Анан председатель мындай деди эле. Анан анан эртең передача болот. Аны кандай кылар экенбиз дей бересиң да. Ооба. Анан аялым дагы бир нерсе айтты эле, аны эмне унутуп калдым окшойт. Ооба. Ушундай да. Адамдын акылы бирде туруп алайда, бирде туруп таласта жүрөт да. Мага бир аял келиптир. Анан разминканы баштадык. Биз разминка жасайбыз, кадимкидей скульптура кылабыз, анан тиги цигун жасайбыз. Анан баягы улам эле мынтип карайт мени бир таң калгансып. Анан мен эмне болду деп перерыв болгондо эмне болду десем, я думала, мы делаем медитацию, а вы, оказывается, даете гимнастику деп атпайбы? А вы думали, медитация это что такое? Я думала, что мы вот так будем сидеть, deyт. Вы можете сидеть сколько угодно, это не будет медитация. Вы осознанно делаете каждое движение. Это будет медитация. Мы шаг за шагом идем. 70-жылдарга кайра кайтсак, ушул карате деген негизи мындай бөгөттөлгөн нерсе болчу. Даже уголовный неме бар болчу. Ооба, кийин чыкты. Ооба, беренеси бар болчу. Биринчи жөн эле билбечи что эмне экенин. Ооба. Жана криминалдарга кош балдар чыгып криминал кошуп атат, тигинтет мынтет деп. Сиз окуп атканда бөгөт жок беле? Биз окуп атканда запрет боло элек болчу, анткени билише элек болчу. Анан көрсө бир секциядагы балдар политбюронун бир мүчөсүнүн баласын уруп коюштур, каратистер. Анан ошондон кийин охота башталды да. Мен аттестацияга бардым баягы келгенден кийин. Мен тияктан келгенде Ошко келдим, заниматься этем деп. Биринчи театрга кирдим, заниматься этип жүрдүм өзүмчө. Анан телестудияга кирдим. Театрда иштеп жүргөндө мени менен иштеген Завьялов Саша деген орус жигит бар болчу. Батыш Украинадан келген. Ошол экөөбүз чогуу иштеп, анан менин кыймылдап атканымды көрүп кызыкчы. Ал бокска катышкан экен. Анан бир күнү жүрүп экөөбүз заниматься этели, мага напарник керек болуп калды. Анан геология базада борцовский зал бар экен, ошол жерде ошондо тренер бар, ошого барып сүйлөшөлү. Ошол жерге заниматься этели деп барсак,
ошол тренер өзү кошулду, Онин Саша деген тренер. Анан дагы 4 бала келип кошулду. Бир 4-5 болуп заниматься этип баштадык. Анан мен акырын өзүбүздүн балдарды тарта баштадым четинен. Анан көбөйшө баштадык. Менин оюмда жок болчу чоң школа кылыш. Мен өзүм эле шерик болсун дегем да биринчи. 80 киши, 70 киши турган учурга жеттик бир кездерде. Шаардык комсомол комитетинин алдында Абдрахман Маматалиев деген жигит биринчи секретарь болчу. Ошол өзү катышып, аябай мага көп жардам берди ошо киши. Ошол жерге ачтык, Ак Каркара деген борбор ачтык. Ден соолук чыңдоо борбору. Анан барып обком комсомолго өттү алып, биринчи секретарь болуп, аерге ачтык. Ошондо менин кол алдымда иштеген инструкторлорду даярдадым мен. Ошондо менде 27 инструктор иштечи. 17 область боюнча, анан 10 инструктор шаар боюнча. Баары тренировка өткөрөт, башталгыч группаларды. Анан эң тандалган балдарын алып келип мага кошот. Өздөрү бир айда келип менден аттестация өтүп кетишет. Ушундай кылып жолго койдум да сонун кылып. Ошол Ленинградта окутууну бүтпөдүңүзбү? Ошол жакта уже оюңуз болгон экен да? Ооба, болгон. Анан Валдайга барып жашап калдым да мен. Тиги Ленинградта калганга кандайдыр бир шарттар же жок, мен Кыргызстанды сагындым да. Оштун драм театрына художник-постановщик болуп кирдиңиз. Ооба. Күндүз ошол жакта иштеп, кечинде карате школасын ачып, ошол жакта маштыра баштадыңыз. Анда жаңы баштаган кез. Жаңы баштаган. Ооба. Телестудияга киргенде уже көбөйүп калган балдар. Биринчи карате ачам дегенде кандайдыр бир мындай бөгөттөө болуп же түшүнбөстүк болгон жокпу? Жок. Сразу эле анда эч ким билбечи. Анан ошондой болду, анан бир момент келди, бизди жапты. Анан подписка бердирди. Карате мен тренировка кылдырбайм деп. Ага чейин сиз уже бир 14-15 жыл школдо машыктырдыңыз. Канча бир эмелерди чыгардыңыз? 15 жыл эмес, бир 5-6 жыл болуп калган. Анан жапты. Анан жапканда Свердловскиде окуган бир балам келип, орус бала айтат: оперативный комсомольский отряд ачсаңыз, милицияга кызматташсаңыз, анда уруксат берет деди. Анан ошондо комсомолдун алдына ачып атпайбызбы? Ошондо Абдрахман Маматалиев экөө оперативный состав ачып, милицияга жардам берип аттыңар. Жанагындай бир кылмыскерлерди кармап, жана чөнтөкчүлөрдү кармап келишип балдар. Сиз да катышып калдыңызбы ошого? Жок, мен катышчу эмесмин, мен тиги балдарым катышчу. Анан бирок мен кээде баягы инструктаж берчимин. Анан бир жолу бир өзбек жигитти кармап алса, анан тиги өзбектер сразу чогула калыптыр да, буну эметип атат деп. Анан жок, бул ууру десе, анан бир жаш жигит келип, көрбөй турасызбы, бул ууру экен деп анан таратып берди дейт. Аз жерден уруш болуп кете жаздаганда. Анан 90-жыл согуш болду, жаман нерсе болду. 90-жылдагы оштук когалаңды айтып атасыз. Кийин мени Байш деген окуучумду атып коюшту. Аны өзбектер аткан жок. Москвадан спецназ келген да. Эки элди эме кылабыз деп. Анан кээде алар тур эмес иш кылып атты да. Снайпери аркасынан атып ириптир да, черемуха менен. Өпкөсүн жарып кетип, жүрөгүнүн бир бурчуна алып чыгып кеткен да. Ошондо дагы бир 20 метр чуркап барып жыгылганда аябай күчтүү бала экен. Анан ошонун өчүн алган атат, тиги элди топтоп атат деп күнөө коюшту мага. Абдрахмановго чакырды, абдан кыйнады. Анан тиги көлдүк окуучум бар эле. Кыдык деген. Макенаба, мен базар коргондо жашап атам. Менин үйүмө жашай бериңиз, бос терди үйүм бар деди. Барып ошол жака качып барып жашадык. Аялым экөөбүз. Анан барынан дагы бир окуучум келип, мен өзбек досторум айтты, сиздин балаңызды уурдайбыз деп атыптыр деп. Менин оюмча жөн эле ушак болуш керек. Баары бир коркот экенсиң да, бала деген жаман да. Ошентип көлдө туруп калдык. Кайра Ошко көчүп, Бишкекке келдик. Ошол жерде жүрдүк. Оштогу мектебиңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Канча шакиртиңиз чыкты, канча окуучу чыкты? Негизи кандай болду Ошто ошол эмеңиз? 20 жыл машыктырдым балдарды. Ошто? Анан медердин айтымына караганда, эсептешине караганда бир 20 миңдей жигиттер колман өттү. Оштонбу? Ошто. Анан жана окуучуларым дагы 20 миң. Анан анын баары эле ошону аркалап кеткен жок да. Бири 1 ай катышты, бири жарым жыл катышты, бири 10 жыл катышты, ушундай да. Анан
баары агай деп саламдашат кетип аткан жерден. Анан менин шакирттерим калды. Медер калып калды аркамда. Медер ошол жерде өрчүттү менден кийин. Тайзини кеңир таратты. Медердин колунан өткөн окуучулары бар мына. Абдырахманов Акыл деген окуучусу бар. Бакиров Нурасан деген окуучусу бар. Жалаң байбичелерди тренировка кылат. Байбичелерди? Жалаң улгайган аялдар катышат. Жаштар да бар. Бирок ошолор ушунчалык аракет кылат, шпагатка отурушат да. Анан мен сурайм. Карате менен неметеби? Тайды жасашат, кылыч менен. Анан негизи ошол убакытта карате деген кандайдыр бир мындай, кандай десем, кызыктуу бир билбеген, анан 80-жылдар эле жана Брюс Линин кинолору чыгып кичине түшүнө баштадык да. Кызыктыбы аябай жашта? Кээ бир балдар аябай кызыктуу да. Биринчи каратени бир мистика катары көрүштү да. Бирөө чыгып эле 5-6 киши. Андай эмес да. Ар бир түрүнүн өзүнүн жакшы жактары бар. Бардык эле жакта күчтүү мастерлер бар да. Анан ошо каратени алып аркалап дагы эле келе аткан Нурдөөлөт деген окуучум бар. 50 жаштан кийин 3 жолу дүйнөнүн чемпиону болду. Канча жаштарды тарбиялады. Окуучулары жакшы ийгиликтерге жетишип атат. Ошо дагы эле ошо каратени аркалап келатат. Дагы бир кызыктуу факт, 80-жылдары Оштун КГБнын бөлмөсүнүн немеси менен, демилгеси менен сиз МВД менен КГБнын кызматкерлерин машыктыра баштадыңыз. Мындай болду. Мен телестудияда иштеп жүрөм, анан тиги баягы телефондан мындай эмес болчу да. Проходнойдо кемпир Бакирбай, сизди телефонго чакырып атат деп чакырды. Барсам, алсам Макентай, мен КГБнын капитаны Маматов Салам деген киши болом. Сен бир келип кетсең болот эле деди. Анан эмне болду Салам ака десем, тиги азыр указ келди деди Москвадан. 50 жашка чейинки сотрудниктердин баары 100 саат каратеден сабак алыш керек деген. Анан мен 100 саат эмнеге жарайт? Мен максималистмин да. Жылдар бою заниматься этиш керек деп атам да. Анан бардым. Анан Тарасов деген отдел кадров бар экен, сурады аркы беркини. Анан айлык төлөй албайбыз деди. Мен айттым, бекер эле өткөрөөрүм, бирок менин бир условиям бар дедим, шарт. Эмнеге дейт? Мен этиканы сактасын дедим. Сотрудниктеримге чинине карабай мага тазим кыла турган болсун дедим. Макул деди. Анан бир Изюмов деген бар экен сотрудник. Ошол мен тренировкам келип көрүп, отуруп көзөнөк килип аптыр. Анан кетти. Анан чакырышып, анан кийин баарын топтоду, алып келип. Анан Макен Исакович бүт бардык жагынан такшалган киши, методика жагынан да бардык жагынан баарын туура үйрөтөт деп анан сабакты баштадым. Анан залы сонун болчу, аябай укмуш зал болчу. Ошол жерге барып тренировка өткөрүп жүрдүм бир нече жыл. Анан Михаил Баев деген окуучум бар эле. Музыкант болчу. Алдыңкы окуучулардын бири болчу. Ошону алып барып, кошо алып барып жүрдүм жардамчы кылып. Кийин анан мен тиги иштерим болбой калып, кетем деп неметкенде Мишаны ордума калтырып койдум. Ошол жерде Николай Корнеев деген сотрудник, штангист, Жалал Абадтык. Ошол экөө аябай каты машыкты. Анан жанагы зональное первенстводо биринчи, экинчи орундарды алып жүрүштү. Такай. Ушу зона боюнча да. Ооба. А Николай Корнеев анан ФСБ Альфада спецназда иштеп. Ошонун командири болуп Россияда служба кылып, Смоленскийде болуш керек. Азыр Перимде жашайт. Жолугуштурчу элек мен Россияда жүргөндө. Анан баягы Дудаевдин дворецин алганга катышкан жигит. Мындай согушка катышкан да кадимкидей. Реально спецназовец. Ооба. 1976 жылы Кытайдан келген иммигрант сизди цигунга үйрөтөт. Ооба. Жанагы ыкма, завязывающий кулак дейби, ошондой ыкмага үйрөтөт. Ооба. Ага кантип жолугуп калдыңыз? Аны бир жигит сен машыгып жүрсүң, мен тааныштырып коеюн деп алып барып тааныштырып койгон. Анан ошо менен кичине келип сабак алып жүрдүм. Ал киши уже 74кө чыгып калган кези болчу. Анан даже атын деле билбейм, тиги кыргызча аты бар экен, Кыштообай деген. Кыштабай? Кыштообай деп кыргызча коюп коюшкан аты бар экен. Анан тиги 81 жашында кайтыш болуп кетти.
Бирок аябай мындай жабык киши экен деп, бирок сизге өзүнүн сырларын ачып берди. Ал сырларды сага үйрөтсөм, сен аны жасабайсың баары бир. Ал жөн эле бир аябай ушунчалык нудный көнүгүүлөрдө аны жасаш керек да. Вот. Мына азыркы заманга туура келбей турган нерселер да. Эртең менен 2 саат 3:30 тура албайсың да сен, туурабы? Ооба. Анан бир эле кыймылды кайталай бербейсиң да, 10.000 жолу. Вот. Сыр ошондой эле нерсе. Бирок сизди кандайдыр бир өзүңүздүн жанагы өмүрүңүздө, өзүңүздүн түшүнүгүңүз боюнча бир астыга түрткү болдубу? Болду да, болбой койчу эле. Ошол жолу. Ар бир окутуучума мен ыраазычылыгымды билдирем. Эч убакта унутпайм. Мага бир 2 күн бир нерсе үйрөткөн кишини деле эсимен чыгарбайм мен. Ошолордун баардыгы менин ушу калыптанышыма түрткү болду. Спорттон ийгиликке жетиш үчүн жаш жигит болуш керек, же жаш кыз болуш керек, туурабы? Ооба. Анан ар бир эле кишиге керек эмес ал. Ден соолук бардыгына керек. Туура. Жана улгайып араң мынтип басып жүргөн кишилерге да ден соолук керек. Даже ошолорго ылайыктуу көнүгүүлөр бар. Мен ушу кийинки учурда биздин элдин ден соолугун чыңдап, сергек турмушка үндөп, ушу бардык атуулдары Кыргызстандын сергек жүрсө, бул чоң жеңиш деп ойлойм да. Туура. Мына биз көкүрөк туруп, мына биз элге кызмат кылып атабыз дебей эле, акырын башты жерге салып иштеп атабыз, Кудай кааласа. Өмүр берсе Кудайым дагы эле иштейин деп турам. Ал деңгээлге жетиш үчүн абдан чоң устаттардан үйрөндүңүз. Ооба да. 1989 жылы сиз Корея, Китай, Вьетнамга чейин барып келдиңиз. Шанхай, Гуанчжоуга барып, ал жактагы устаттардан акыл алып келдиңиз. Ыкманы үйрөндүңүз. Ал жерде мен бага толук мындай заниматься албадым, просто баягы кеңеш уктум, анан таанышып келдим кээ бирлер менен. Анан кийин берде бир ийне сайганды үйрөткөн агай бар эле. Ошол кишиден да анча-мынча сабак алып турчумун мен. Ошол кишиге барсам, макейин азыр Кытайда мына 2 киши келипти, ушуларга жардам берчи деди. Не кылыш керек десем, билет алып бер деди самолетко. Нарын учуп атат деди. Анан мен иним бар эле Нарындык төлөгөн деген. Телестудияда, киностудияда иштечи. Ал билетти алып берди. Анан мен сурадым, не келдиңер деп. Орусча сүйлөйт экен экөө. Ушул жердеги кишилерди Кытай тилин үйрөткөнү келдик деди. Каерде сабак берип атасыңар? Национальный университетте дейт. Анан студенттерди деле үйрөтөсүңөр десем, жок, биз любой эле кишини өзүңүз да келиңиз, үйрөтөбүз деди. Мен ошондо 40ка жакындап эле калган кезим болчу. Ой, 50ге жакындап калган кезим болчу. Ошол 46 беле, 45 беле ушундай эле. Анан ошо курска бардым, алар келгенден кийин. Анан бир айдан кийин балдардын алды болдум да мен. Анткени аябай аракет кылдым да. Анан мени макташчу, аябай произношениеңиз жакшы деп. 90-жылы дагы алуштадан Кытайлардан эл аралык тайцзуандан сертификат алдыңыз. Ооба. Алар келип экзамен алышты бизден, бирок ал жанагы Госкомспорттун алдында ачылган нетрадиционный методы оздоровления деген центр бар болчу. Ошондон чоң сертификат алдым. Мурда алардан алып жүргөм сертификат, анан ошо бир чоң диплом алдым да. Ошондо Чен Зежен деген мастер келди. Госкомспорттун кишилери менен бирге менден экзамен алышып, чоң сертификат. Мен эле эмес, ошо жака барып жүргөндөрдөн алды да. Анан диплом тапшырышты мага. Ошо кытайлыктардан ошол сертификат өтүш кыйын болдубу? Кыйын болбогочу эле, бирок өттүк жакшы эле. Анан диплом жатат үйдө азыр. Анан СССР кулап 90-жылдардын баштарында сиз Назаралиев доктордун центринде иштеп калдыңыз. Ал жактан абдан мындай, кандай десем, жана наркотиктерге, наркомандар менен алкоголиктерди дарылашат. Ооба, ошолор. Анан мен аларга цигундан сабак берип аттым. Анан ошондо тигилерге баягы ден соолугун жакшы кылайын деп көмөк көрсөтүп аттым да, мындайча айтканда. Наркотик
мына мээде бир центр удовольствия бар экен да. Ошону раздражать этет экен. Анан ошондон дагы күчтүү раздражитель жок дейт, таппайт дейт киши. Ошон үчүн бир эле метод бар. Ошону өчүрүп салыш керек, памяттан стирать этип коюш керек. Ошон үчүн шокотерапия кылат да. Аларды жөн эле титиретип, ушундай шокко киргизчи да. Анан ошону таштап, бир тууганы таштап, анан тиги инисин алып келгендерди көрдүм. Реально эле жардам берчү экен. Анан кээ бирине жардам бербей койгондор да болду. Өз калоосунан да Ооба, конечно, өзүнүн волясы керек да. Ошо жанагы мени алып кеткен киши Россияга. Ошол жерде алкоголизмден лечение кылып жүргөн да. Анан ошол жерде бир ушу чыгыштын практикасы менен машыккан кишилер барбы деп сураптыр. Анан Николай деген жигит массажист болчу. Ошол айтыптыр, ошол жерде бирөө бар деп мени тааныштырды. Анан эмне кыласыз деп сурайт. Мен айтпай эле коеюн, лучше көрсөтүп берейин дедим. Эмнени көрсөтөсүз дейт. Менде бир кассета бар, ошону алып келейин десем, бул шофёру менен келиптир, служба безопасности менен келиптир. Видео магнитофону бар экен. Ошол кезде видео магнитофон машинеде эле болчу. Ооба. Телевизорун алып коюптур. Анан шофёрун берди. Ушу менен барып алып келиңиз деп. Анан алып келип бердим. Менин 50 жылдык тоюмдагы показательныйлар. Көрүп алып абдан кызыкты. Анан сурады. Мени менен барып иштейсизби Челябинскке? Анан мен сразу эле токетер жерин сурадым. Абдан кыйналып атканбыз акчадан. Канча айлык төлөйсүң деп. $500 төлөйүн айына деди. Анан мен ойлонуп калдым. Ал ойлоп атат, мени аз деп атат деп. Жок, бул жакшы айлык дейт. Чынында мен антип ойлогон жокмун. Мен дагы эле бир ооз менен сөздөп койдум, ойман. Ишенген жокмун. Алып барып иштетем деп атат. Кабинет берем, баарын берем дейт шарт. Анын алдында Украинадан бир жигит келип, ошол алып кетели сизди. Биз группа каратистов анан тай үйрөнөлү дедик эле дейт. Анан сизге квартира кылып беребиз, ушундай деп анан болбой калган да. Мен ойлодум дагы эле ошондой эле болуп калат деп. Анан ал аткарды айтканын. Жазыптыр, келиңиз. Анан мен подъемный төлөп берем. Анан бир машина берем, жүктөрүңүздү алып келип, үй бүлөңүздү көчүрүп келип, жашаңыз деп анан квартира берди служебный. Арде жашап калдым. Подвалдан зал кылып берди, охранниктерди тренировка кылам балдарды, мушташка үйрөтөм. Өзүнүн баласы экөөнүн ден соолугун чыңдаганга үйрөтөм. Управленческий аппаратты үйрөтөм. Анан кушеткалар турат. Кишилер келсе массаж жасап, ийне сайып берем. Ушинтип иштеп калдым жыргап эле. Челябинскиде. Назаралиевдин центрда оюңузда эң мындай кызыктуу болгон учурду айтып берсеңиз. Советтер Союзунун сборныйына катышкан борец бала келди. Аябай чоң. Килейген. Анан мындай кызык кылып тургузуп коюшат да. Наркотик менен неме экен, ошо немеге баягылар мындай кылып внушать эте баштайт да. Ошондо деп барып кулап түшөт да, күп этип эсинен танып калды да. А бир кичинекей эле бала арык көпкө чейин чыдайт экен, наоборот. Ал духундан зависит этет экен да. Билбейт экенмин, кандай экен, ден соолугу кандай билбейм да. Бирок тим эле аюудай жигит да. Бирок күп этип эле түшүп калды ошол. Анан ошондо мен аябай таң калгам. Анан жанагы кээде бир жанагындай уголовный авторитеттер келип, чындап эле келчү эле. Келчү да. Бир Москвадан бирөө келди. Бир болпайган эле бир киши жүрөт, жигит мындай киши. 40-тарда, 45-тердеги. Аялын жанын ээрчип, чакасын көтөрүп алып эле жүрөт, жапжакшынакай. Көрсө Москвадагы бир күчтүү авторитеттердин бири экен. Криминалдык деп. Анан сайынып кетиптир да. Анан ошону дарылашты. Күп деди. Сиз ал жактан реабилитацияга жардам берип аттыңыз да? Ооба да, какой-то мере жанагы. Анан жанагы стресс шокту жасаардын алдында дагы мен жасатсам, жеңил кетчү эле да. Өздөрү ошол врачтар айтты да, сиздин немеңизден кийин абдан жакшы кетип атат деп. Падали вот нормально. Мен релакс кылчумун да. Даярдоо кылчумуз экен да. Ооба, мындай бошотчумун да денесин. Түшүнүктүү. Ооба. Челябинскиде сиз дагы детский поликлиника номер 8де иштеп. Ооба, тиги аялым ошол жерде иштечү. Ооба, анан бул жактан орустардын тиги форумдарына кирсем, жазылып турат, сиз жөнүндө вот Макен Исаков,
бесплатно занимался с детьми, страдающими бронхиальной астмой. Первое время бесплатно. Ооба. Анан кийин С помощью китайской медицины и акцента на выдох ему удавалось снимать приступы без гормонов и лекарств. ооба, туура. Аялым аллерголог болчу. Мына бронхиальный астманын бир механизми бар да, бронхоспазм деп коет. Баягы бронхалар кысылып калып, удушие болот да, Ооба. муунуп калат. Ошондо баягы демди алганда нормально кирет алардыкы. Чыкканда кыйналат да. Анан биз ошо чыкканга акцент кылган жанагы чыгыш таймаш өнөрүнөн алынган дыхательный көнүгүүлөрдү үйрөтчүмүн. Точный массаж үйрөтчүмүн. Точкалар бар да жанагы бронхолегочный патология жардам бере турган. Ал жактан дагы бул жакка ысык көлгө көп алып келип Ооба, жүрдүңүз. жылда Жылда жайында алып келип келдиңиз. 2 ай тиги Россиядагы кыздар балдарды алып келип бердиги местный балдарга кошуп туруп, анан бири менен таанышып, дос болушуп, жакшы болду да. Анан аябай, анан бир Федя деген окуучум бар эле. Бир жашы бир 40-50ге жакындап калган эле киши. Жанагы Үсөн инимин баласы менен кыргызча үйрөнүп алып, кымбаттуу кыргыз туугандар, кечки тамакка келиңиздер деп сүйлөп атпайбы? Баары кол чаап атат. Анан мына да мени көп ойлошот да, баягы талаада жүрдү, кандай элге пайда кылды деп. Мен ошол жакта жүрүп дагы биздин элдин салтын, маданиятын айтып берчүмүн. Орустарга. Анан макал лакаптарын которуп берсем, каткырып күлчү эле да. Жана жаман иттин аты бөрү асарды которуп берсем, боор эзилип калды. Анан эме тарых музейи бар, краеведческий музей сыяктуу. Грант бөлүп берген, грант бизге. Ошонун утуп калганым, карасаң, баягы даярдык болуп башым иштебей атат азыр. Анан ошо тарых музейинде иштеген окуучу кызым, аял киши да, ошол алып барып Макин Исакович чүк ойногонду үйрөтүп берсеңиз дейт да. Анан мен мастер-класс, жана 3 тапан ойногонду үйрөттүм, канталамайды үйрөттүм, баарын тартып алышты. Көрдүңөрбү, мен кыргыздын салт санаасын ушул кезге чейин ошо жерде башкырттар жашайт. Жергиликтүү казактар жашайт, татарлар, көчмөн калк, бизге окшош. Бээ байлап кымыз ичишет башкырттар. Ошолорго аябай кызык болду да, анан тиги орус балдар да келип ойноп атышат ошону азыр. Мен ошо Иринага айттым, тиги мага поздравление жөнөтсөң, ошолорду да көрсөтүп жөнөтө бер десем, билбейм кандай кылат экен. Ал кызыгып атат, жана Кызыл Тууга келип көрсөм деп. Боз үйдү кандай жасайт. 2004-жылы сиз Пекинге барып, дагы бир окуп келдиңиз. Фэн Чжицян деген эң күчтүү мастерим барды устатыма. Ушу боюнча. Ооба. Ошондо мен 58 жашта болчумун. Агайым 77 жашта болчу. Ошондой кеңеш жаңы төрөлгөн жанагы кичинекей балам. Сүрөтчү ал дагы. Сүрөтчү ал. Ооба. Эмнени үйрөндүңүз ошол чоң мастерден? Тайди чуань үйрөндүм. Тайди туйшо үйрөндүм. Курал менен, кылыч менен, таяк менен ушундай немелерди үйрөндүм. Канча убакыт жүрүп келдиңиз аякта? Мен биринчи барганда 1 ай жүрдүм. Көп нерсе кыйын болду. Анан агай өзү келип башында туруп карап, өзү экзамен алды менден. Анан сертификат ошо кишинин колунан алдым. Бүт дүйнөгө белгилүү адам да. Ооба. Анан биз сурадык бир күнү, баягы туулган күнүндө чогуу отуруп сурадык. Канча окуучуңуз бар десек, 5000 окуучум бар деди. Жалаң эле япондордон 5000 деди. Анан бүт дүйнө жүзүндө аябай көп болуш керек деди. Анан тиги кайсы окуучуларыңыз мыкты десе, мен биринчи ушу япондор мыкты го деп ойлочу элем дейт. Кытайлар япондор жаман көрөт. Ооба, согушуп жүрөт да тарых боюнча. Агай болсо эч бөлбөйт да, улутту бөлбөйт. Сапатына жараша. Ал тиги аракетине жараша эле. Мени жакшы көрчү. Жанына отургузуп, суп жеп атып, ошондо мага куюп берип, баягы бизде кешик жейт ошондой да, ук чет элдики. Ошондой. Ошо агайдын колунан кийин сертификаттарды алдым. Анын окуучуларынан бир 5-6 окуучусунан сабак алдым. Ал баарын эле өзү тейлей албайт, анан тиги окуучулары бар да. Жарым жыл эме барып келгендер сүйнөт. 30 жыл, 20 жыл машыккан окуучулар бар экен. Ошо агайдын жанында үзгүлтүксүз. Эң акыркы, эң күчтүү агайым ошо киши болду. Ден соолукту чыңдоо боюнча
ушул узун өмүр боюнча жалаң эле физикалык эмес, мындай эмоционалдык дагы биринчи иретте эмоционал. биринчи иретте туруш керек деп. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мына бир жолу Аха. телепередача болуп атат. Кытайдагы бир провинциясында айылда эле бир кыштакта 20 киши бар экен, 100дөн ашкан. Бул эми укмушта. Анан журналисттер таң калып келип интервью алышты. Отурат, тиштери жок, каткырып күлүшүп, картаң кемпир чалдар. Сурашты. Силердин секрети эмнеде дегенде биринчи эле айтканда биз көңүлдүү жашайбыз деди. Каткырып күлүп жашашат экен. Экинчи деди, биз өзүбүздүн огороддогон өскөн азыкты жейбиз деди. Анан такай кыймылдайбыз деди. Анан үчүнчү секретин журналисттер айтты, климат аябай сонун экен деди. Экология. Бир дарыянынбы, деңиздин бир жээги экен дейт. Анан абдан жумшак экен дейт климат. Кышта өтө суык болбойт экен дейт, жайкысын өтө сууайт экен дейт, сонун экен дейт. Анан эң негизгиси абдан кыймылдай жүрүшөт экен да булар, иш кылышат экен. Ошо. Мына биздин кудагыйыбыз, Тоюмбу деген кудагыйыбыз бар эле. Анан ошо кудагыйыбыз айтат, макен дейт, мен чачыма ушу сакен ооруп калды, мен эжем айтат да, ооруп калганда ак кирди дейт. Болбосо биз каткандан жеп эле жыртык кийим менен каткырып жүрө берчүбүз деп. Жанагы кемпирлердин айтканын айтып атат. 70 жашында чиеними чыбык алып аркасынан кубалап сабап жүргөнүн көрдүм да. Такай кыймылда жүрчү. Эмоциялык психология жөнүндө улантсак, эми биринчиден көйгөйлөр көп. Бул жактан жанагындай адам баласы шашат. Тияка барыш керек, бияка барыш керек. Тырышат. Ошону кантип тазаласак болот деп ойлойсуз? Занимация этиш керек. Жаман кесепетибиз бар, бул жанагындай ичи тарылык, көрө албастык. Ооба. Ошол дагы ичинен дарттай болуп жеп коет деген чын. Анда бир нерсени түшүнүп алыш керек да. Бирөөгө ичиң тарыса, бирөөнү жек көрсөң, ошол сезим тигинин ичинде эмес, сенин ичиңде. Ошол сени уландырат. Ушул ичи тарылыкты, көрө албастыкты эми кыргыздарда тилекке каршы ошол бар да. Аны моюнга алыш керек. Ошону жок кылыш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Жок кылыш үчүн айттым го, түшүнүп алыш керек. Кантип түшүнүш керек ошо? Мына мен айтып атам го, түшүндүрүп атам го. Өзүңө зыян келтиресиң. Анан наоборот, бирөөнү көргөндө сүйүнүп туруш керек да. Мына мен Нурдөөлөт деген окуучум айтат, тиги Канадзава деген мастердин колунан чорный пояс алып жүрүшөт да, бул менин балдарым. Ал эми Япония эмес, бүт дүйнөгө дөңгөрөгөн мастер. Анын бир окуучусу келип атат. Кийин ал Канадзаваны көзөтүп кетти. Бир жолу бир улгайган киши келиптир дейт, ошо жана окуучусу менен кошо. Дозоно деген мастер. Залга киргенде тим эле зал жарык болуп кетет дейт. Тим эле ушундай жылмайып кирет дейт. Тим эле сонун дейт. Анан биз таң калабыз, эмнеге ушундай? Бир кабагын түйбөйт дейт да. Анан бир күнү сурадык дейт. Агай, ушуну айтып берсеңиз эмнеге? Анан переводчик аркылуу айтып берип атат да. Полиомиелит болуп ооруптур. Инвалидный коляскада отуруп калыптыр. Анан эптеп-септеп бир дарыланып атып, бирдеке кылып туруптур бутуна. Араң басат экен. Анан Кичин Фунакоши деген мастер болгон, легендарный. Ошо кишиге залга келип, мени алыңыз каратеге машыгам дептир. Анан ал айтыптыр, мейли алайын. 2 көнүгүү берем, ошону жасайсың. Тынбай жасайсың. Эмне көнүгүү десе, мындай кылып аттын үстүндө отургандай кылып бутун талтайтып отургузуп коет экен, турат. Буттар титиреп кетет да. Анан экинчиси пол жуудуруп коюптур. Болду. 3 жыл ошону жасап туруп, айыгып кеттир. Анан каратеге машыктыра баштаптыр. Ал эми сыноо болуптур дагы биринчиден. Экинчиден аны айыктырыптыр. Аябай даанышман киши экен, Кичин аксакал. Анан ошондон кийин катышып отуруп, катадан мындай форма көрсөткөндөн чемпион болуптур, дүйнөнүн чемпиону. Анан ал айтат экен, эртең мен турганда мен эң бактылуу адаммын бул дүйнөдө деп өзүм айтам дейт. Анткени мен ойгондум. Миллиондогон адамдар ойгонбой калышты. Мен ушул Кудай берген асманды көрөм, адамдарды көрөм, дарактарды көрөм, жаратылышты көрөм деп өзүм сүйүнтөм дейт. Адам баласына бирөө келип туруп сен сүйүн деп айтпайт. Өзүң гана мотивировать этесиң. Бул реалдуу өмүрдү узартабы? Ооба. Өмүрдү узарткандан дагы өзүңдү жакшы сезесиң да бул дүйнөдө. Анткени оорунун баары бул жакта дейт го. Өмүрдүн узарышы жөнүндө.
Бул бир эле адамдын эле өзүнөн зависит этпейт да. Кудайдын колунда дейбиз го. Албетте. Чынында мындайча алганда, биздин түшүнүк менен алганда генинде бар жанагындай наследственность берилет. Меники эми бир чынын айтканда кичинекейимде аябай эле слабый бала болгом. Ошон үчүн Индияда сөз бар да, дуп 300 жыл жашайт, бирок дуп боюнча калат деген сөз бар. Кеп ал баягы 100 жыл жашаш максат эмес. Орточо жашап деле, бирок артыңда кандай из калтырасың, кандай активдүү турмуш. Орто деңиздин жанында жашаган долгожительдерди көрсөттү. Ошонун баары кыймыл аракет кылышат экен. Бир кемпир мындай неме менен барып туруп, килем токуйт экен. Ушу 100 бирдекеге чыгып калыптыр уже. Ошо араң эле басып барып, бирок жанталашып иш кылат экен. Көрдүңбү? Ушул Кыргызстанда чоң көйгөй кыймыл аракет кылбайбыз. Телевизордун астында жатып алабыз. Тойдон кийин этке тоюп алып, диванга жатып алабыз. Азыркы техника бизди жалкоолукка үндөп атат. Мисалы үчүн ал эмес ботинкени кийгенде боосун байлачу элек го. Азыр боосун байлабай эле мындай кылып кийип атпайбызбы? Анан биринчи мен көргөндө телевизорду пульт менен жалкоолор барып включать этип койсо болбойбу дечи элем. Азыр өзүм ошону колдонуп атам. Барып жандырыш дагы бул кыймыл аракет да. Да. Ошон үчүн биздин жашоо турмушубузда кыймыл жок болуп калгандыктан ошо кошумча гимнастика жасаш керек, кыймыл. Дене тарбия жасаш керек. Өзүңүз кандай кыймыл аракет кыласыз күнүндө? Цигун менен тайдичуан жасайм. Күндө? Күндө. Мен эртең менен туруп цигун жасайм. Канчада турасыз? Мен эртең менен 7-де турам. Анан күн ысыкта бир 6-да деле туруп алам, ар кандай да. Сөзсүз зарядкадан баштайсыз. Убактысында мен бир мастердин колунда машыгып жүргөндө түнкү саат 3:30га турган күндөр болду. 2 саат уктап уйкуга алган күндөр болду. Биз мурдагы көчмөнбүз, генетикабыз ошондой. Мурда эми жанагындай боз үйлөрдү көчүрүп, тоо аралап, тияка бияка жүрүп энергиябыз көп кетчү да. Азыр анын баары жок. Кыймыл аракет аз. Анан азыркы мына мисалы үчүн интернет булактарын окусак, 10.000 кадам жасаш керек, анан зарядка жасаш керек деп жалпы эрежелери бар. Сиздин эрежеңиз кандай ошол боюнча? 10.000 кадам не обязательно. Бул баягы Стахановдук кыймыл эмес да. Жана социалисттик милдеттенме эмес. Ар ким өзүнүн алына жараша эле ошого канча керек болсо, ошонун өзүнүн дозасын өзү табыш керек. Бирок басыш керек. Басыш керек. Баскан аябай жакшы. Басканда мына таманда чекиттер бар, ошолор ойгонот. Анан мына тизелери дагы иштейт. Синовиальный жидкость бөлүнүп чыгат. Анан бут басып салмактуулам бир жакка салганда омурткада мындай кышаңдап турат да. Омурткага дагы кыймыл пайда болот. Ошон үчүн баскан эң эле жөнөкөй гимнастика бирок пайдалуу. Мүмкүнчүлүк болгон кезде басыш керек сөз. Кыймыл аракеттин 3 алтын эрежесин айтыңызчы. Биринчиден алыңа чактап машыгыш керек. Анан экинчиден жалаң эле денеге эмес, акыл менен аң сезимге дагы кошо иштеш керек. Анан үчүнчүдөн такай регулярно машыгыш керек. Калтырып койбош керек. Кытайлар айтат да, 5 мүнөт жасасаң дагы бирок калтырбай жаса деп. Күндө. Ошол эң оор ошол да. Бул жөнөкөй эле секрет, баары эле билет аны, бирок жасабайт. Уйку жөнүндө сөз кылсак, кайсыл убакытта укташ керек, анан уйкунун ролу кандай? Мына 11ден эртең мененки 7ге чейинки убакыт эң жакшы да уйкуга. 10дон жатып алса деле болот, бирок азыр жата албайсыңар силер. 11де деле жата албай атпайбыз. Да. Эми бирок 12ден нары кечирээк жатпаш керек да колдон келсе. Эмнеге? Анткени ошол убакта жана ин менен ян алмашып калат, уже эффект жакшы болбой калат да. Анан уктагандын дагы кандай бир мындай жана уктар алдында жанагы бүт гаджеттерди токтотуш керек. Уктар алдында уктаганга чейин 2 саат мурун тамак ичкенди токтотуш керек. Анткени курсак мындай болуп турса уктай албайсың. Тамак жөнүндө сөз кылсак. Азыр маектин алдында айтып кеттиңиз, сиз жанагындай вегетарианец болуп көрдүңүз. Ошо кандай болду? Вегетарианец болгондо киши өлбөйт экен. Жашай берет экен. Канча убакыт эт жеген? Мен бир 10 жыл вегетарианец болдум. 10 жыл? Андый бар экен. 10 жыл эт жеген жоксузбу? Мына телестудияда мен иштегендерден сурасаң, баягы
передача келет да чабандар. Этти маамындай кылып үйүп салат. Алар жыргап этти жеп анан биз сага боорубуз ачып атат дейт. Мен жыргап жей бергиле этиңер деп коем дагы тиги каша жеп отуруп алат элем да, вегетарианец кезде. А сыроедство андан да жаман да. Ал эмне сыроедство деген? Чийки жашылча жемиш жейсиң, бышкан тамак жебейсиң. Болду. Ошондой да эметип көрдүм. 7 ай чыдадым мен. 7 ай курулбаган, бышпаган, Эчтеке бышпаган. жалаң жашылча, чөп чаар. Ооба. Анан байкем тамаша кылчы, келсем таласка. Огородко барып оттоп келчи деп койчу. Кандай болду ошол сыроедствоңуз? Айттым го, аябай жашардым, аябай арыктадым. Бир мектепте окуган баладай эле болуп калдым. Ошондо 34 жашта болчумун. Кебетеңиз жашарды кадимкидей. Ооба. Укмуш жашардым. Даже досторум тааныбай калган учур болду. Бирок күч жок болуп калат экен. Физический күч, калория жок. Белок жок да. Ооба да. Ошон үчүн белокту жеш керек. Анан мен ушунча жыл ошолордун баарын көрүп, бир тыянакка келдим. Даостордун сөзү бар. Ашыкча кетпе, жетишсиз да кылба деген. Не допускай недостатка, не допускай избытка. Орто жол деген түшүнүк бар. Ошон үчүн орто жолдо жүрүш керек. Мына тамакты бардык эле нерсе, заттар жетиштүү кылып жеш керек, разнообразный кылып. Бирок ашыкча жебеш керек да. Мисалы үчүн этти өтө көп жесе, составында мочевая кислота бар, мочевина. Анан ошону бөйрөк бөлүп чыгарат да. Бөйрөктүн күчү келбей калганда ошол бүт канга кетет, мээге барат, баш ооруйт ушундай да. Уйку качат. Ошон үчүн 100 грамм эттин эмесин, мочевинасын бөйрөк 10 күндө иштеп чыгарат экен, эми орточо алганда. Ошон үчүн этти Кытайларда дагы бир секрет бар. Этти жашылчага көмүш керек деген сөз бар. Биз баягы эт тап келип туруп эле маамындай кылып жейбиз го. Ишо камыр менен кошо. Алар майда турап, анан тиги көксөктү кошот, жанагы пряностьтарды кошот. Ал жана сиңиргенге жардам берет. Ошондо анча зыян болбойт да. Бир жумада бир эмес, көбүрөөк жесе болот да. 3 жолу бир. Бир жумада бир жеш керек бет. Мен бир эле жол жейм. Жегим келгенде, и то жебей коем кээде. Бир жумада бир жол эт жейсиз. Ооба, бир жол. Балык жеп коем бир жолу. Мындай эме потребность жокпу? Потребность жок. Потребность болгондо мен сыр жеп коем, жаңгак жеп коем ушундай. Негизи эмне жейсиз? Негизи каша жейм мен көбүнчө. Эртең менен каша жейсиз, туурабы? Эртең менен кээде каша да жебей калам. Эртең менен эмне жеш керек негизи? Эртең менен кичине бир нече кусок сыр, анан тиги бир алма, бир банан, бир жаңгак жеп коем, бир уч. Мейис жеп коем кээде ушундай. Түштө каша жейм. Кечинде дагы каша, анан жана жатаарда кефир ичем. Ошол мындай азыр күчтүстүк, алсыздык жокпу? Ошол жетишеби организмге? Азыр баягы шамалдап калып отурбаймбы бир аз? Ошого атак жакшы. Менин жашым үчүн жакшы эле. 10 жыл вегетарианец болуп, эмне себептен вегетарианец болдуңуз? Чыгышта жанагы жаныбарларды өлтүрбөш керек деген менен жүргөндөр бар. Кээрлер бар, мына этти жесе зыян дегендер бар. Анан тиги мындай түшүнүк бар даже, баягы муздап атканда малды, ошондо коркуп мал эме паника болгондо ошо этке бир бөлүнүп чыгат экен да бир заттар. Ошол зыян кылат деп айтылат да. Адамда ошол эмоцияны өлтүрөт деп айтат. Андай түшүнүк бар. Мен азыр жөнөкөй эле карайм. Эч кимге мындай осуждать этпейм. Ким кандай тамактанса. Бирок биз кыргызбыз, көчмөнбүз, бул генабызда бар да эт жеген. Бар. Жок мындай. Мен деле кыргызмын да. Ооба. Мен эмне кыргыз эмесмин бе? Жок, анан 10 жыл кантип жашадыңыз эт жок? Ушинтип эле жашадым. Кандай экен эт жок жашоо? Жапжакшынакай эле экен, жеңил жүрдүм, жакшы. Бирок кийин мындай түшүндүм. Мына мисалы үчүн мейманга барасың. Анан биздин эл баягы жан дилинен мына алыңыз деп атса, сен жебейм деп мынтип отуруп алсаң, бул бой көтөргөндүк болуп атат да. Анан экинчиден баягы изнеженный болуп калбаш керек да. Адам бардыгын жей турган болуш керек. Ошон үчүн мен этти жеп турам. Таштабайм. Белок керек организмге. Анан улам жаш өткөн сайын менин курагымдагы кишилердин запасы болот. Жебей койсо да болот да. Бирок мен жеп турам кичинеден. Камырдан отказ кылам мына. Полный. Мына ак нан жебейм.
Жесем каранан жеп коем кичине. Анан негизи жана кашалар деле данда эч. А жана ак нандын, ундун улпагын алып таштаган. Улпакта эң бир керектүү витамини группа В деген бар, керектүү заттар. Мына Японияда бир неме болгон, бир эпохада. Бүт жанагы дөөлөттүү адамдардын баары бери деген оору менен ооруп калган. Кайсы оор менен? Бери деген. Жана периферическая нервная система поражение болот экен. Мынтип калат экен колдор тырышып. Ошолорду көрсө, жанагы тазалап койгон аппак күрүчтөн жече экен да жалаң. А жанагы берки карапайым дыйкандар баягы бизде өзгөндө баягы күрүчтү эметет тазалайт го, сыртында кабык калып калат, кызыл кабык. Ошондой күрүч жегендер анда менен оорубайт экен. Кийин ошо улпактарын берсе, айыгып кетишиптир. Витаминдин баары ошакта. Көрдүңбү? Ошон үчүн ак нанга караганда жанагы буудайдан жасалган акшак болот. Ошондон каша жасап жесең, андан 10 эсе жакшы. Камыр боюнча демек макаронду дагы, фунчоза, спагетти, Кээде жеп койсоң эчтеке болбойт. Ана бирок такай көмбөш керек да ага. Бул жөн эле вести пайда кылат, а пайдасы жок. Кант, шекер, таттуу. Мына ак нерсени айтышат да. Ак кант, ак күрүч, ак un. Ушулардын баары зыян. Жанагы сахарный диабетке абдан жакшы таасир берет ушулар ошол. Каалабайт организм. Дагы эмнени жебейсиз? Колбаса, сосискаларды жебейм. Ал да зыян. Аябай зыян. Переработанный да. Жанагы копченостьтор зыян да. Дагы? Арак, тамеки. Ичпейсиз? Жок. Такыр. Таптакыр. Өмүрүңүздө спирт ичимдик такыр ичкен эмес? Жок, көргөм мен, аракты ичип көргөм мындай балдарга кошулуп. Анан бир досум армиядан келгенде сүйүнүп, кошулуп ичип койдум. Анан совсем мас болуп калыптырмын. Анан дагы бир 2 жолу ушундай бир событие болгондо көрдүм. Анан башка оозум алган жокмун. Тамекини бала кезде бир досум бар болчу, классташ. Мындайынан баштап тамеки чеккен да. Ошол үйрөтүп коюп, кичине чегип жүрдүм. Анан атам көрүп калып, тиги балам бул жаман, ташта деп эле акырын эле айтып койду. Болду, таштадым ошончо. 4-класстан баштап 7-класска чейин чегип көргөм да, баягы эле. Нары киргизбей эле деп үйлөмөй оюн катары көрчүмүн да. Анан кийин үйрөнө баштаганда атам ушу көрүп калды бир жолу. Анан эй балам, жаман нерсени үйрөнбө, бул жаман, ташта деп койду. Болду. Ошончо таштадым. Бишкекте азыр эң чоң көйгөй кышында смог түшөт. Ооба. Анан жанагындай аллергиялар башталат, астма башталат, жөтөлгөндөр башталат. Мен мисалы үчүн чет жака чыкканда өзүм аллергикмин. Кадимкидей жанагындай чүчкүрбөй, мурдуман акпай, кадимкидей ошо. Бишкекке келем кайра башталат. Сенде аллергия бар турбайбы? Аллергия бар. Негизи башкача аллергия бар, бирок смогтон дагы бар да. Анан эми көп эле бишкектиктер ошо менен ошондой болуп калды да, приобретенный аллергия болуп калды да. Ушул смогко эми дыхательный гимнастика менен бир пайда алса болобу ошо менен? Болот, аны дагы бир ошондой смогу жогораак жерге барыш керек да. Мисалы үчүн парктар бар, мына жер Дынтымак деген паркка барып баш кылып жүрдүк. Эртең менен бир 20 күнчө. Ошондой жерди издеш керек. Мына Кытайда деле, Пекинде деле аябай мешар да. Ооба. Алар жанагы парк трудящихся деген бар. Ичине кирсең, как будто жаратылышка баргандай болуп каласың. Ошондой жерлерге барып заниматься этиш керек, биринчиден. Экинчиден бир Йохтун окутуучусунун сөзү бар да. Элестеткиле дейт көзүңөргө, бир жыңайлак киши токойдо кетип атат, тикенек токойдо. Улам алдындагы тикенин ыргытып кетип атат. Экинчи кишини көргүлө, катуу ботинкени кийип алып, уверенно кетип атат. Эмне деген бул? Организмди күчтүү кылып алып, анча-мынчаны тоотпой жүрүш керек деген сөз. Организмди күчтүү кылыш үчүн дагы аны ашыктырыш керек, закалка кылыш керек, сууга түшүш керек. Контрастный душ деген болот, абдан жакшы. Ал дагы иммунитетти көтөрөт. Анан дагы бир нерсе. Азыркы замандын адамдары ысык душка түшө берет да кайта-кайта эле. Бул нерв системасына жаман таасир берет. Эмнеге? Ысык душ угнетать этет нервти. Ошон үчүн обязательно ысык менен суукту экөөнү теңдештирип туруш керек. Мына мейлин сууга түшүш керек. Анан кээде муздагыраак кылып түшүп коюш керек.
организмди бдительностьтун көбөйтүш керек да. Любой момент сук болуп кетсе, ошого дагы каршылык көрсөтө турган кылып коюш керек. Жанагындай жалакай, изнеженный болбой калат. Ооба да. Мен тиги кышта сууга түшүп жүрдүм бир кездерде. Ооба, Ошто. Анан бирок ал бардык эле кишиге туура келе бербейт. Мисалы үчүн пиелонефритиң болсо анда жаман болот. Простатитиң болсо да жаман болот. Ошон үчүн үйдөгү эле ваннага эле душка түшкөндө кичине салкыныраак кылып, анан кичине жылуураак кылып түшүп коюш керек. Анан үтү ысытып кыйнабаш керек. Жана саунага түшмөй немелер, ал бирем баягы этти күпүлдетип жеп туруп ошону чыгарыш үчүн жасашат да көбүнчө. А негизи баняга барса нормально элеби? Жакшы, абдан жакшы. Эмнеге барбайсың? Бирок анан күндө барбайсың десе. Ооба, бир жумада бирде. Бир жумада бир барсаң нормально. Дагы бир ден соолуктун сыры сиздин окууңуз боюнча бул омурткадан. Ооба. Омуртка бул ден соолуктун фундаменти деп айтабыз. Омуртканы мына Садгуру деген окутуучу бар Индияда. Ошол такай эле чыгып жүрөт, ошол позвоночник ос вселенной деген сөзү бар. Тиги ааламдын өзөгү деп айткан жери бар да. Бул эми баягы мындай апыртылып айткандай көрүнөт, бирок чындык бар да бул жерде. Ал эми Поль Брехттин сөзү бар. Сиздин омурткаңыз канча жашта болсо, сиз ошончо жаштасыз деп. Көрдүңбү, эгер омурткаңды эле жаш баланыкындай болуп турса, сен азыр канчадасың? Менби? 45-те. 45-те эмес, сен 23-теги баласың деп койсо болот да. Эгер омурткаң ошо 23-тегидей болсо. Анын үчүн омуртканы көнүктүрүш керек. Анан кээде мындай кылат да. Бир орустун кемпирлери келет заниматься, анан заниматься этиш керек. Эме мага ине сайдырганда анан заниматься этиш керек деп айтам да. Анан айтам, антсем, я же в саду с утра до вечера работаю. Анан мен айтам, у вас движение однобокие. Омуртка деген бир кызык конструкция. Анан мындай бүктөсө да болот, ийсе да болот. Анан бураса да болот. Капталга сол жака оң жака кыйшатса да болот. Бирок барып ошол кыймылдар жок болгон үчүн ошону кармап турган 24 пар жуп булчуңдар бар, иштебей калат. Слабый болуп калат. Анан бир жака мүткөндө эле кырс дешет, бүттү. Смещение болот. Ошон үчүн такай көнүктүрүш керек омуртканы. А эмне кылыш керек көнүктүрүш? Чань Мигун деген менин бир цигунум бар. Мен балдарга көп үйрөттүм, ушу менин окуучуларыма. Ошондон жакшы көнүгүү жок. Аны каяктан көрүп алсак болот? Мен турам алдыңда. Демек сизге келип ушул көнүгүү машыгыш керек, аны көрүп алып жасай албайсың. Жана онлайн занятиялерди өткөрөм, бирок ал эми ошого көнүп калдык да биз онлайндарга. Мына окутуучу менен теке маңдай туруп жасалган нерсе, цигунду чыныгы үйрөтө турган нерсе ошол. Анткени передача знаний, подача энергия аркылуу өтөт деген сөз бар, эми ишенбейт агайын. Бирок жасап көрсөң ишенесиң ага. Цигун, тайцзынын эң чоң жетишкенчиликтери, плюстары кайсы? Эң жетишкен плюстары адамдын ден соолугун чыңдайт. Так. Экинчиден, адамдын көз карашын дүйнө таануу боюнча өзгөртөт. Кеңири карай баштайт адам көп нерсени. Үчүнчүдөн, координацияны ушунчалык өстүрөт. Ушу кандай ишке киришпесең да ошону сен тез үйрөнө турган болосуң. Анан чыгармачылык дареметин ачат. Мисалы үчүн эгер бир музыкант же жана художник цигун менен машыга баштаса, ал кийин мына мен өзүм айтайын, мен мурда сүрөт тартыш үчүн эскиздерди жасап, кайта жактырбай кайра. А кээде мынтип жатып, көзүм жумганда көз алдыма келет да, өз эле. Эртең менен туруп эскиз кыла коюп туруп, картина тартып койчу элем да. Бул цигундун артынан келди. Цигундун артынан келген нерсе. Мына. Анан жанагы ден соолук дегенди мен мындай эле үстүртөн айтып койдум. Мына деменция деген сөз бар, билесиң, Чатак нерсе. Булгайган кишилер өзүн жоготуп билбей калат каяктан келгенин. Ооба. Мен аял аптекада иштеп жүрдү, баягы кайра врач болуп киргенге чейин. Ошондо бир чал келип дейт, адресин билбейт дейт. Эмне кыларыбызды билбей турсак, жакшы аялы чалып, менин чалым келген жокпу деп сурады дейт. Көрдүң, бул эң жаман нерсе. Кыргыздын абышкалары илгери айтчы. Кудайым мени акылым менен алып кет деген сөз бар эле да. Ооба. Жанагындай болуп, анан тиги тууган туушкандарыңа ордук келтирсең, адам баласы
Кол иштебей калса дагы жашай берет, бут иштебей калса да жашай берет. Анан память жок болуп калса жаман. Эшке чыга албай калат. Ошого бирден бир профилактика. Анткени тайзенин кыймылдары мындай жай көрүнгөн менен укуштата ал да. Ошону точно өзүндөй келтиришке аракет кылып, мен иштетүүгө аракет кылабыз. Анан мындай деп айтат да деги. Мен жөнөкөй сөз менен түшүндүрөм да окуучуларыма. Шахмат ойногула, тил үйрөнгүлө дейт. Бирок шахмат ойнонуп тил үйрөнгөндө мээң иштейт, бирок денең тынч эле отурат да. Волейбол ойносоң же футбол тепсең, денең аябай кат иштейт, бирок мээ анча-мынча иштейт да. А тайзиде акылың колуңу төбөңөн тартып бутуңа чейин камтып туруш керек да. Кичине эле оюң бияктан тияк кетип калса, колуң бузулуп калат. Оюң колуңа кетип бутуң иштебей калса, бутуң иштебей калат. Анан ошентип жүрүп, акыл башкача болот, адамдын аң сезими. Мына Японияда окуучулар аябай акылдуу болот экен. Аларды кайта эле үстүнө сабакты нагрузка кылып бере бербейт экен да. Ар кандай жана координацияга оюндарды үйрөтөт экен. Жанагы оригами деген жасаган нерсе мышлениени өөрчүтөт. Көрдүңбү? Моторика плюс. Моторика. Мелкая моторика. Мелкая моторика. Анан чоң моториканы да өстүрө турган оюндар бар. А тайцзичуань идеально в этом плане. Канча убакыт бөлүш керек ушул тренировкага? Эгер жарым саат убакыт бөлө алсаң, любой убактсыз киши да жарым саат убакыт бөлө алат. Диванда деле жатпайсызбы жарым саат? Ооба да. Бирөөлөр келиптир мага. Убактым такыр болбой атат. Анан мен телевизор көрөсүң, көрөм дейт. Канча саат көрөсүң? 1-2 саат. Ошо 2 сааттын жарым саатын ал, заниматься эт. Анан 1-2 бала Челябинскиде баягы металлургия өрчүгөн да. ЧМЗ деген бар. Челябинский металлургический завод чоң. Ошол жерде литейный цехте иштейбиз, Макенсака иштейт. Келгенде ушунча чарчайбыз дейт. Ооба. Заниматься этмек тургай, тамак жегенге алыбыз келбей калат. Мен айттым. Кара жумушта бул. Мен айттым. Келесиңер. Анан келгенде жаткыла. Анан мен үйрөттүм. Төбөңөр менен дем алып, анан бутуңардан чыгаргандай кылып элестетип, расслабление кылсаңар уктап каласыңар дедим. Жарым саат уктап алып, туруп жуунуп, кичине тамак ичип алып, анан түнкү саат 11-ден 1-ге чейинки убакытта машык кыла дедим. Кийин келишип, сонун экен дейт. Болот экен дейт. Көрдүңөрбү? Желаниең болсо, Убакыт табылат. Убакытта табылат. Кыргызстандагы сиздин оюңузча эң чоң ден соолукка зыян келтирген көйгөйлөр? Ичи тардык, көрө албастык, чукумай, ушуларды ташташыбыз керек. Мындай кеңири карап үйрөнүшүбүз керек. Жана орустарда великодушие деген сөз бар. Айкөлдүк болуш керек адам. Анча-мынчаны тоотпойт. Тети киши жаман, анан деп эле жамандай беришет го. Ооба. Анан мен айтам, жаман болсо өзүнөн эмне мага айтып атасыңар? Айтпагыла дейм. Өзүлөр кандайдыр бир удовольствие алат да жана бирөө чукуп атканда. Өзү жанагы кызыктуу нерсе менен машыкпагандыгы үчүн ошондой. Экинчи көйгөй бизде аштойду сөзсүз эле баягы элди таң калтырыш үчүн берет да. Тим эле укмуш кылып салат го. Анан аябай тез болуп тура турган нерсе да. Баланча той, бешик той болот, ага барасың, барбай коесуң бала, ымыркай балага. Анан жанагы өлгөн житкенге барыш керек, ал сөз, ал парз. Ал ар бир мусулман барып көз көрсөтүш керек, Куран окуш керек. Беркидей жанагындай анан тиги туулган күн дегенди кыргыз билген эмес. Мен армияга барганда туулган күнүң сен барып увольнениеге чыгып кел десе, туулган күндү белгилеш керек турбайбы деп атпаймынбы? Анан келсем, мен билчү эмесмин да туулган күндү белгилерин. Анан кыргыздар мынтип койчу, кайсы жылы туулгансың? Баягы баланчанын төсү кулап кеткенде деп койчу. Ошондой болчу. Корейцтерде 1 жашка чыкканда белгилейт экен. Анан чоң майрам болот. 60 жашка чыкканда. А бизде азыр айынан айын туулган күн 50 жашка чыккан, 30 жашка чыккандарда тим эле укмуш. Байгелери укмуш. Мына ден соолук үчүн келип бир 500 сом төлөп бер десең, тырышат. Ал эми аштойго карыз алып алышып туруп, ошону төлөшүп укмуш кылат. Анан кетип атсам бир бала машинесин тимли жалтыратып атат. Мен ушу өзүнүн ден соолугуна ушундай карайт бекен деп ичимен сурадым өзүм.
карате менен устатсыз, бокс менен машыккансыз, самбо менен машыккансыз. Өзүңүз мушташып көрдүңүз беле? Ой кызык. Көргөндө көрдүк да, айла жок көрдүк да аны. Жок, жанагындай эшикте Ооба, көчөдө. Ооба, мен учурумда карате мындай өнүгүп, бир мындай чемпионаттар али толук боло элек кези болчу. Ооба. Бир анча-мынча катыштым, бирок мен көп катыша албай калдым. Көчөдө жакшы эле мушташтым. Ким менен мушташтыңыз? Хулигандар менен мушташасың да. Кол салгандабы? Ооба да, анан мен өзүм барып туруп бирөө менен издеп мушташмак белем. Саясий жагы бар да мунун дагы. Балдар турат да, башкулут дагы. Анан кыргыздар мындай эле сүйлөп атат да, мен жалгыз турам. Жетөө, ошто. Оштобу? Ошто. Чыдап турдум, акыр чыдап кетип, эмне деп атасыңар? Наглый деп орусча сүйлөп кетти. Анан буларда бир неме бар да, бул туугандардын бир эмеси. Бирөө болот арасында корос деп коюшат. Ошол мен өзүм жайлайм деп чыкты. Боксер экен. Бир-эки муштум берди, мынтип кетенчик деп койдум. Бир аз тийип, мындай эгимди бир аз жарып кетти. Анан экинчи кайрагамданганда кабыргага бирди жеде отуруп калды. Дагы бирөө келип атат, аны тептим. Ал мынтип ыңкыйып туруп калды, жыгылган жок. Анан көптөп кетишти, курчап калышты. Жакшы эле иштеп аткам, башыма каң дей түштү. Мындай такта менен уруп тур да бир мындай жакшы жук экен. Сынып келип алдыма түшүп калды. Ошондо да жыгылбай, формада жүргөндүн пайда. Жаш болчу мынан да. Бир тизем менен туруп, дубал каркан менен туруп алдым. Келип тебет, бутты кагам, бутун ооруп, аксап кетип калышат. Урат, колун кагам, ошентип турганда эле бир убакта келип бирөө талп этип астыма түштү. Мен жанагы офицерлерди тренировка кылчумун да. Ошол жерде бир полк турчу. Ошолор экөө келип атып көрүп калды да, мени уруп атышкандар. Талап кетти деп көрдү. Келип туруп басты. Ой, жаман кылышты. Жана мен урган жатып калганды келип туруп футболдой кылып теппеди башка. Башы көтөрүлүп барып түшпөдү. Бир паста жым эле болуп калды. Анан смотрим, дерутся. Эти звери, думаем, на кого напали? Оказывается, на нашего учителя. Анан тиги кийин баягы иштеп аткан жериме келиптир экөө, поварлар экен. Момун кечирим сурап келиптир. Билбей калыптырбыз деп. Анан эми билгенде эмне экен, эми сен жөн эле кишини өлтүрүп салмак турбайсыңар. Ооба, демек башка бирөө тиги барып аш жейли дейт. Кой дедим, жебейм сенин ашың деп койдум. Тыш жүргүлө деп койдум. Мен сага дооматым жок. Болду, экинчи жолоогула деп койдум. Да, экинчи тактоочу суроом, бул Райкан Шүкүрбеков атама келди дедиңиз да. Өзүңүз Райкан Шүкүрбековду көрүп калдыңыз беле? Жок, мен көргөн жокмун. Аны келип кеткенин байкемден сурасаң, байкем көргөн, билет. Кесек Сарисаков деген байкем келет, Куда кааласа. Ошодон Райкан Шүкүрбеков боюнча сурап алса болот экен да. Мен тиги ойноп жүрсөм керек да бир жерде. Анткени биз жанагы эми мектепте ал кишилер менен өсүп калган. Эстебес Турсуналиев атамы жакшы көрчү. Эже экөө, эжебиз, аялы, Райгүл эже. Тиги балетке алып барчубуз атам. Балетке баратабыз, атам сакалында келишкен киши болчу. Китепте сүрөтү бар, менин китебимде. Анан бир милиционер, жаш орус жигит. Чё, папа привез? На балет деп таң калат да, эле сүйүнүп атат да. Да жаман неме кылган жок, мындай жакшы неме кылып атат да. Анан да, конечно, папам все понимает деп койдум. Анан ошо эстебес байке тиги футболго алып барыптыр атам. Анан келип алып айтат, футболуң бир жиндинин оюну турбайбы дейт. Бир уйгур жигит эле айналайын Чокморовду эле кыйкырып атат дейт. Ошо. Анан дагы бир кызыктуу нерсени айтып бердиңиз. Бул жакта сиздин шакиртиңиз Үсөн байкебиз бир жаман орууну жанагы уу коргошун менен. Аны айтсаң ишенбейт, аны кереги деле жок. Айтып берсеңиз ошо. Тайкемдин, Молдобек Тайкемдин баласы. Анан өзү толук болчу аябай. Анан сахарный диабет болуп калыптыр. Ошону түшүрүп отуруп, ушу баш бармагына чейин түшүрүп салган да. Кайра гангренадан кетип калдыбы? Үстүнө чейин көтөрүлүп, анан кайра түшүп кетти. Ооба да. Өзү. Жана коргошун менен эле. Ооба да. Аны дагы бирок билиш керек да. Аны мисалы үчүн
үсөн деле ишенген эмес экен толук ошондой болоруна. Мисалы үчүн ошону көбүнчө кыргыздардын дарыгерлери жанагы тамактын рагына колдонушат. Анан азыркы медицина аны дагы текке чыгарып атпайбы? Төгүн деп, андай жок деп. Үсөн байке ким айтты эле ошол коргошун деп? Мен үйрөткөм ага. Сиз үйрөттүңүз? Мен тиги Токтогулга чейин барып изилдеп келгем да. Аха. Ошол жакта бир киши ошондой айыктырат экен. Демек мен өмүр баяныңызда дагы окуп жүрдүм. Сиз жергиликтүү табиптер менен, дарыгерлер менен дагы иштешип, алардан да үйрөнгөнсүз. Апенде болчубуз биз. Жана биздин таласта Үмөт Молдо деген дарыгер болгон илгери. Ушунчалык таланттуу киши болгон экен, тамырды кармап туруп, качан кайтып кетерин билчү экен. Качан айыгат башын көтөрөт билчү экен. Атам өз көзү менен көргөн киши да. Үмөт Молдо деген китепти чыгарды. Баласы. Үмөтов Асан деген жигит, жасты окшойт. Телевидение баштап, таластын телевидениесин баштаган киши. Анан ошол киши ошолда аралда жашаган да ошол жакта. Анан түрмөгө алып кетишиптир да аны. Тиги аны бир өзүсүн эле кыргыз айгакчы болуп, Кочор деген чал. Образованиясы жок, дарылап атат деп. Анан түрмөгө камап коюшпайбы? Донос жазган окшойт. Карабайсыңбы? Анан ал аны каргап кеттир, көзүң көр болуп калсын деп. Анан кийин көзү көрбөй калыптыр да. Кой. Анан ошо кол жазмалардын баарын Курташ деген жерге катыптыр дегенбиз да, уккам да. Анан Халил деген досум экөөбүз айрандан куйдуруп алып битонго, нандан алып алып Курташты кыдырбадыкпы? Кистедик, таппай койдук. Мына апенде. Тиги түштүктө болсо Актайке деген киши менен тоону кыдырдык. Нечен чөптөрдү үйрөндүм ошо кишиден. 64 жашта экен, тоодотум эликтей секирип жүрөт. Көрсө, үкам дейт, мына мен 2 куржун көзү чөп алып кетем дейт. Илгери догдур деген болгон эмес дейт. Мен ошону кышта ичип чыгам, ошонун эсебинен мына ден соолугум Кудайга шүгүр деди. Анда ошо киши көп нерсе үйрөттү мага. Бурма кара дегенди көрсөттү. Өрмө кара деген болот экен. Алтын тамыр бар экен. Ошону терип келдик. Биздин маектин акырында бир практикалык бир мындай дем алыш эрежесин көрсөтүп берсеңиз. Дыхательный гимнастика деп койбойбу, жана стресс болот, жанагындай айтып атпаймынбы, кандайдыр бир көйгөйлөр болот. Ошонун баарын кантип мындай дыхательный гимнастика менен кантип өзүнүн калыбына келтирет. Ошону бир практикадан көрсөтүп бере аласызбы? Мейли көрсөтүп берейин, бир көнүгү бар. Муну кээде жанагы кээде ичип мас болуп калат го. Ошондо да колдонсо болот деп айтышат кээ бир Кытайдагы мастерлер. Жаныңызга туруп алайын. Сен салар алысыраак тур, колумду көтөрөм да. Түшүндүм. Мына. Ийиндин туралыгы түз турабыз да, омурткабыз түз болуш керек. Анан кол менен бир шарды, топту кармагандай болуп турабыз. Ошону кеңейтип, кичирейтип, анан колду көтөрөбүз. Жерден бир жип сууруп аткандай кылабыз. Анан асмандын энергиясын топтоп, бир чоң шарды төбөдөн киргизип, келип төмөн түшүрүп салгандай кылабыз да. Ушуну бир 9 жол жасаш керек да, жакшылап туруп. Бош кармаш керек денени. Визуализация деп коет да, көзгө элестетип жасалат да. Цигунда ошондой нерселер көп. Шоугун деп атышат кытайлар муну. Бир шарды кылгандай болот да. Анан ошондо биринчи демди бош эле алып, анан бош чыгарыш керек да, күчкө салбай эле. Анан бир аз туруш керек, көңүлдү шуякка коюп. Ошол. Бул эмнени берет? Эмнени берет ушундай 9 жол кылса? Бул адамды успокоить этет биринчиден. Анан экинчиден энергияны берге топтойт да. Аламдын энергиясын, жердин энергиясын, асмандын айлана чөйрөнүкүн алып келип, төбөдөн киргизип, элестетебиз жөн эле. Ал көзгө көрүнбөйт. Бирок сразу өзүң жакшы сезип каласың. Жанагындай стресс болуп, аябай башын ооруп аткан кезде ушун кылса болот экен да. Биринчи бир аз алаксып басыш керек. Анан кийин жасаш керек. 9 жолу жасап туруп, анан дагы бүткөндө мындай неме бар. Бүткөндө мындай силкинип коюш керек да. Мындай алып, тизени мындай силкип, белди силкип, анан колду силкип, анан мындай кылып коюш керек. Мындай кылып. Өзүңө жаман нерселерди, жаман нерсени чыгарып, силкип таштап аткандай кылып. Ошто бир
акындын ырын окусам, жалкоолукту силкип таштап үстүндөн деген бир строчка бар экен. Ошол элестей берет көзүмө. Бул жаман эмоцияларды силкип таштагандай кылып элестетип койсоң, сразу болбойт, биринчи эле боло калбайт. Муну такай жасап жүрүш керек да. Анан барып ошону сезе баштайсың. Практика керек экен да. Ооба да, бардык нерсеге керек практика. Макен агай, сизге чоң рахмат. Ой, Абдан сизге рахмат. Мен айткандай тарыхый маек болду. Сизди биринчиден 22-июнда келе жаткан юбилейиңиз менен куттуктайбыз. Рахмат. Алла таалам сизге дагы жүздөгөн жылдарды берсин. Дагы бир жолго сизге ден соолук. Рахмат. Алла таалам узун өмүр насип кылсын сизге. 22-июнда келгиле. Келебиз сөзсүз. Юбилейиме. Ал жерде жөн эле баягы тамак жемей болбойт. Фестиваль болот. Балдар өнөрүн көрсөтөт. Анча-мынча концертный номерлер болот. Анан куттуктоолор болот. Болду. Ошондо Кудайга шүгүр чогулат го эл. Келгиле. Анан көрүүчүлөргө дагы мына бул жакта дарегин берип коебуз. Ушул даректе агай өзү сабак берет. Цигундан дагы, тайциден дагы, ине саймай дагы. Бул агайдан абдан көп нерселерди үйрөнсө болот деген ойдомун. Эгерде каалооңуз болсо, ушул дарек менен келип, өзүңүз агай менен сүйлөшүп, өзүңүздүн өзгөчөлүгүңүздү айтып, кандай каалооңуз бар, кандай машыгасыз деген келсеңиздер, мен ойлойм абдан пайдалуу болот. Чоң рахмат сизге. Буюрса анда юбилейде жолугушабыз. Маектешүү аябай живой болду. Рахмат. Сиздин артыңыздан маектешүү абдан кызыктуу болду, мазмундуу болду. Эң негизгиси мындай абдан пайдалуу болду. Элибиз ушул маекти угуп, кандайдыр өзүнүн пайдасын өзүнө сиңирет деген ойдомун. Рахмат сизге агай. Чоң рахмат сизге.